Мен Мустапа Назгүл, Соқлықтан болам. Биздин Соқлықтан Мунара эжебиз үй алып, ошондон угуп, көрүп, билип, анан кийин бу жерге келип, сразу очередке туруп, первоначальный взнос, анан вступительный взносторун төлөп, очередке тургам. Августтун 27-синде очередим келди деп сүйүнчүлөштү. Бүгүн 7-сентябрь үй алып атабыз буюрса. Анандай ситуациялык кооперативдер боюнча. Анан деген ошол кездерде сиздерде мындай сомнение болдубу? Коркунуч бир сезимдер болдубу? Болот да. Бир жылдан бери төлөп атсак айына. Анан кийин ойлоносуң да, эмнеге төлөп атам, может болбой калабы деп. Бирок болбой эле ишенип аттык. Болбой эле төлөп аттык ай сайын. Буюрса болот деп ишенип аттык. Сабыр кылып аттык. Чалып сурап аттык силерден. Көбүнчө Аман менен сүйлөшүп турдук. Жакшы эле. Сизге ошол кезегиңиз келди деп чалганда кандай сезим болду? Анда уже спокойно болуп калдым да. Келди депчи. 1 миллион сомго жазылгам. Первоначальный взнос 250 миң төлөдүм. Вступительный 40 миң төлөдүм. Анан ай сайын 7 миңден төлөп аттым. 1 миллионго Соқлықтан үй алдым, квартира. Двухкомнатная, бирок пристройкасы менен трехкомнатная деп. Жакшы условиясы бар. Условиясынын баары бар. Көптөн бери аңдып жүргөнбүз ал жерде. Күтүп ошо жакшы болду негизи. Жакшы күтүп төлөмдөрүн ай сайын төлөп аттык, калтырган жок. Ишендик жанакындай көп нерселер болуп кетти. Баягы жакпакта жанакындай ушундай болуп атат деген коркунуч сезим болот, бирок ошончо да улам бияк менен байланышып, келечек менен ушинтип келинчегим эметип атты, сүйлөшүп, анан ошо Кудай буюрса мына жакшы элдерге эле айтабыз, мындай коркпогула, мына биз алып атабыз, мына Назгүл алып атат, мына Буюрса очередиңер келет силердин дагы. Чыдамдуу болуш керек экен, анын ичине ой эметиш керек экен да, мындай ишенип, мындай. Ошол биз силерге рахмат негизи. Ошол переживать этип, көп деле переживать этип өтүптүр, анан Кудай шүгүр. Менин атым Дылдызбек Айтбаев. Жолдош болом бул кишинин. Былтыр ошо чогуу келгенбиз. Чогуу келип очередке туруп, основной суммасын миллиондоп сүйлөшкөнбүз, баягы акчага жараша канча ай сайын канчадан төлөнөт, кандай болот деп, анан ошого жараша үйдү да көрүп, баягы ошого ылайыктап, анан тапты келинчегим ошо. Мен жактырдым ошосу биринчи очередь. Анан жакшы 6 жыл 7 айга бөлүнүп калды. 2029га чейинки буюрса көрдүм. 10 миң сомдон болот экен, орточо эсеппен. 10 миң сомдон болот экен. Айына 10 миң. Айына 10 миң сомдон. Первоначальный взносты чогултуп, үй алабыз эле чогултуп жүргөнбүз. Анан ошол убакта келечек чыгып калып, угуп калды эле, ошол жака келип эле. Ошол жак менен сүйлөшүп эле, анан ошол жака төлөп койдук. Жакшы нерсе бул. Көп жеңилдик болот да, мисалы үчүн. Основной суммадан кийин ай сайын бөлүп төлөгөнгө аябай эле элдер жеңилдик болот. Жеңилдик да, жакшы эле. Мисалы үчүн квартирага жашаган киши деле 10 миң сомго чыккан квартиралар даже андан көп да. Квартира төлөгөнгө өзү алып коюп жашаганга аябай эле жакшы болуш керек да. Ыңгайлуу. Өзүнүн үйү болуп калат да. Эми очередте турган адамдарга көп ошо келечек курулуш компаниясынан мисалы очередке туруп алабыз дегендерге ийгилик каалайбыз. Ким канчага жазылып, ким канча алам деген нерсеге жетсин, бизде болуп, Назгүлдө болуп. Анан коркпогула, мына биз мисалы үчүн ишенсе болот экен. Алып атабыз, мына алып ошо сүйгөн үчүн айтып атабыз, мына бул жерде кандай десем, мына бир башында бир жылга чейин деп эметкенбиз, алабыз деп, анан бир жылдан кичине өттү, бирок чыдадык, чыдап, бүтүп, ушундай ситуациялар көп болот экен. Анан элдерге айтарыбыз, каалоо тилек алсын, алгыла, келечекке келгиле, ишенгиле. Ошо андан башка эчтеке айта албайм. Биз мисалы үчүн ишенип өзүбүз алып атабыз. Ошон үчүн жакшы келечекке жакшы ийгиликтер каалайбыз. Жакшы иштегиле элдер менен, элдерди үйлүү кылган силерге да жакшы ийгилик болсун. Чоң рахмат. Сиз айтып коюңуз. Анын арасында Аман менен Жанарбекке чоң рахмат. Ошол экөө менен көп байланыштым мен. Ошо. Күндө чалып аттыңыз. Качан келет? Айына бир жолу чалып аттым.
Эгер сиздерде дал ушундай көйгөй жаралып жатса, анда Келечек Тура Жай кооперативи сиздерге эң сонун мүмкүнчүлүк тартуулайт. Сиз да үй алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анткени азыркы тапта Келечек Тура Жай кооперативинде акция уланууда. Демек, сентябрь айында мүчөлүккө кирүү акысы 2% түссө, ал эми октябрь айы мүчөлүккө кирүү акысы 3% түзөт. Андыктан чамдаңыздар.